Саламатсыз урматтуу Садым Нурғожоевич. Мен Кашкар суу айыл өкмөтүнө караштуу Каракабак айылынын тургунумун атын Мурзакан Файзылда. Биздин Каракабак айылы эң алгачкы уюштурулган айыл 1936 жылы климаттык шарты оор, деңиз деңгээлинен 2900 метр бийикте жайгашкан. Бизде арпа, буğday, картошка өнбөй, пышпайт бизде. Ошол жерде айылдын жашоочулары мал чарбачылыгы менен жашап күн кечирүүдө. Биздин айыл алгачкы уюштурганда ошол жерден алай тукумда жүндү парода чыккан Ильяс Мамтуш Ботбаевдин эмесинен. Одан кийинки жыл Батыралы Сыдыков ошол жерде окуп жүргүзүп, биздин айыл ушул райондон кийинки уюштурган айылда эң түпкүлүктүү айылдардын бири. Азыркы 2 жылда биздин айылда өтө кооптуу, ол эл мындай стресске түшүп калды. Кыргыз көмүр ишканасы 2 жылдан бери келип 1610 гектар жерге айылда элдин үлүшү жайгашкан жерден чалуу иштерин жүрүп көмүр казып атат. Эл буга карманчы каршы. Биздин ошондой айылга өтө жакын жайгашкандыктан экология чоң таасирин тийгизет. Айылдын элдин жашоосуна да турмуш тиричилигине оорчулук болуп атат. Шулардын лицензиясын алып берүүңүздү биз сизден суранып кетебиз. Батыралы Сыдыков губернатор болуп келгенде биздин Каракабак айылга мектеп тачпа дегенди айтууга туура келип калды. Мектеп салып берген. Азыр мектебибиз авариялык учурда турат. Үстүнө чыксаң шак салып койгон, баягы үстүнө келген тактаны ошол убактарды шоңдоп бүт алып кеткенде үстүнө шак салып, астына фанерлеп койгон. Тура куюлуп турат. Мына районубуз, биздин райондо 17-18 айыл болгон болсо, бардык айылдарда спорт залдар жетиштүү. Биздин айылда спорт зал жок. Бир элдин ашар жолу менен бүтүргөн бир маданият үйүбүз бар эди. Буну да Абыкей аким болуп келгенден буздуруп баштап куруп берем деп ошол жерде турулбай эле калып кетти маданият үйүбүз. Күн кечкирди, айылдын балдары башка кыштактарга кетет топ ойногон. Олар баргандан 12-1 кийин очерет кийет экен, таңгамага келет топ ойноо. Биздин айыл топ ойногону боюнча азыр акыркы суроого кайтып коеюн, анан мындан кийин жооп бересиң. Ар бир айылга Кыргызстан боюнча жана кичи футбол аянтчасын салып келе атабыз. Жарык менен, түнкү жарыгы менен. Кечинде мал тейлеп келгенден кийин анан барып туруп ойноо дайылып шарт түзүп келе атабыз. Азыр Баткенде келатат. Баткенде 15 айында баштады. Север жакты бүттүк. Көл, Чүй, Талас, Нарын. Нарын да бүт элек. Нарын менен Талас. Анан ушул чоң айдан тегил акыркы айындан башталат. Азыр эле ошол жерден да айттым, жана чек арачыларга да өзүнчө кылып салып бергиле деп. Карамак чек ара заставасына деп. Сиздердин айылга да жетет ал. Андай проблема болбойт. Өзүңүздөр башка айылга барбай, өзүңүздөрдүн айылыңарда кечкисин малды тейлеп койгондон кийин светти күйгүзүп алып ойной берет. Ар бир айылга жеткизебиз. Кыргызстанда бир дагы айыл калбайт, кичи футболдук аянтчасы жок. Жанагы. Так, мерки маселеси боюнча Нурдан айтып коеюн. Мектеп боюнча эмгек жылкыга титулга карап атабыз. Эмгек жылкы куруу иштерин баштайбыз. 2 жылдан бeri düğün fırlat деген маселе көтөрүлдү да го. Жок, Бизде өткөн. Биздер жылдан бeri тулмай келип атабыз. негизи проектти биз дайындап койгонбуз, проектибиз бар. Азыркы учурда акча каражатка байланыштуу эмгек жылы куруу иштерин баштайбыз. Жок. Экология. Жаратылыш ресурстар экология жана техникалык көзөмөл кызматынын министринин орун басары. Карабак айылы боюнча, месторождение боюнча бул Кыргыз көмүр акчакчылык колуна берилген 1610 гектар болчу. Андан кийин 167 гектар кыскартылган, 1410 гектар калган. Бул геолог чалымдоо кызматына берилген. Бүгүнкү күндө бардык документтери алынган болчу. Ошол бойдон жергиликтүү калктын уруксаты жок, ошол боюнча азыр иштелбей турат. Туризм тармагынын өнүктүрүү боюнча биздин Чоңгайда көзгө басар элдик чокусу бар. Дүйнөдөн келген альпинисттер ошол жерге келет. Альпинисттер келет, анан туристтер келет. Бул жерде 9-10 фирма жайгашкан. Бардыгы сайда таштак жерде жайгашып отурат. Мындан тышкары Союздун убагында Бабыров Усунда курулган Союздун лагери бар. Бул лагер 91 гектар жерди ээлеп турат. Жайыттын эсебинде. Буну Бекболот Кошоев ошол убакта менчиктештирип алып, азыркыга чейин ушул биздин мамлекет Жооп берип коеюн, болду сразу. Бул боюнча 2 жерге азыр эле жогору жакта келишим өткөрдүк. Бирөөсү ушул 91 гектар жер боюнча кайра кайтарылып, анан өкмөттүн балансына өтүп районго берилет. Бул жерге 40 миллион сом сурадылар. 40 миллион сом сурашты. Жанагындай афрейндерди коюп,
гостиница салып, анан альпинисттерди ошол жерге жаткызуу, тозуу боюнча туристтерди. Экинчи жер кайсында, кайсы айылында? Кашкар суу айылындагы муниципалдык мейманкана. Туристтер үчүн. Жана экинчиси тиги 50 миллион сурагандар. Мейманкана. Кашкар суу айылында бул Кашкар суу айылында дагы бир жер бар экен. Канча гектар дедиңер эле? 91 гектар жер жана соттун чечими боюнча. Экинчи жер. Мейманкана боюнча 6 сотук Кашкар суу айылында жер бөлүп берген мейманкана үчүн. 6 сотук жер, анан берки ошо 91 сотук гектар 91 боюнча. гектар. Кыскасы эки жерге мен бирөөнө 40 миллион, бирөөнө 50 миллион эртеңгүсү күнү бере турган болдум. Курулуштар башталат. Быйыл күзгө чейин бүтөсүңөрбү, же бүтөсүңөрбү? Аким мага кат жазып бара турган болду, мен эртеңгүсү күнү эле барып бөлүп берем 90 миллионду. 40 миллион bir жерге, 50 миллион экинчи жерге. Yok.